21 числа. А им письмо пришло 15 декабря. Манас аба майданынан чет өлкөгө жөнүп жаткан саясатчы Бактыбек Калмаматов кечээ кечинде мамлекеттик чек ара кызматы аны сыртка чыгууга болбостугун айтып, улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан атайын тергөөгө чакырып алган. Бул көрүнүштү Бактыбек Калмаматов өзү күбө катары суракка чакырылышына негиз жок экенин айткан. Позвоните ему, вот у него есть Facebook страница, да, его номер есть везде, на Facebook, Instagram, да? Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандык жердештерим. Не трогайте, он не сбегает никуда. Мен бүгүн умрага учуп жатканмын, 14 күнгө кичи хажга баратканмын. Тилекке каршы аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалымдама калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат. Эмне иш боюнча бизге маалымдама толук берген жок, эмне иш боюнча. Бирок бизди күбө боюнча күбө катары чакырып жатат экен, эмне иш боюнча экенин биз билбейбиз. Бул убакка чейин Азаттык партиясынан жогорку кеңешке талапкер катары катталган Калмаматов бийлик башчыларына бир топ сын пикирлерди айтып, азыркы бийликтин кадамдарын айыптап келген. Ал эми чет өлкөгө учуп чыгып кеткенге чейин эмнеге кармаган жок деген суроо азырынча ачык бойдон. Бирок Калмаматовду Сауд Арабия өлкөсүнө зыяратка бара жатканда кармап калышы туура эмес дегендер да бар. Эми мамлекеттик машина деген менин түшүнүгүмдө бул чоң күч да бул. Эгерде мамлекеттик машина өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланса, аны кандай гана жол менен болбосун, мойнуна айыптарды тагып, күч колдонуу жолу менен болсо дагы мойнуна ил коюшу бул толук мүмкүн. Бул дүйнөлүк практикада бар. Бул дүйнөлүк тарыхта бар да. Эгерде бул бир гана ошол тергөөчүлөрдүн, күч структурасынын падыша баш болгон, президент баш болгон аткаруу бийлигинин, ошол сот бийлигинин жеке абийиринен көз каранды да. Эгер алар Кудайдан коркуп, мыйзамды сыйлайлы, буга чейинки президенттер эмне үчүн бийликтен кетти, буга чейинки бийлик эмне үчүн жанагындай акыркы мөөнөтүнө чейин өзүнүн вазифасын аткара алган жок, эки мурдагылардан сабак алалы деген болсо, азыркы бийлик, анда булар мыйзам чегинде адилеттүү карап, адилеттүү, акыйкаттуу чечим чыгарганга аракет кылыш керек. Жарандык коомдун өкүлдөрү тергөө учурунда да мыйзам бузуучулуктар орун алды дешүүдө. Анткени 8 сааттан ашык убакытка тергөө иштерин жүргүзүү мыйзамга туура келбестигин эскертишүүдө. Бул көрүнүштүн акыбети жакшы нерсе менен аяктабайт. Бул бийликтин кемчилдиги деп сындарды айтышууда. Элдин ишеними ГКНБга күндөн күнгө начарлады. Ошол былтырдан баштап эле эркин сүйлөгөн жарандардан жанагы немеден, помните, ковид башталганда деле кечирим суратып баштаган ГКНБ, туура сүйлөп, же болбосо адилеттүүлүктү айтып койгон жарандарды суракка чакыруу бул өнөкөт болуп калды. ГКНБ бизге ошол коопсуздук эмес, наоборот, куугунтуктаган органга айланды. Азыр деле ошол мен ойлойм, кечеги мыйзамсыз кармоо саясатчын, бул куугунтук деп айтам. Саясаттын артынан болгон куугунтук деп айтам. Эмнеге дегенде ошол жанында жүргөн өкүлү деле айтып аткан турбайбы? Ушул машина бизди бир жумадан бери артыбыздан куйрук болуп аңдып жүрөт деп. А болуптур, куйрук болуп аңдып жүрбөй эле ошондо эле кармап кетип суракка албайт беле? Андай кылышкан жок да. Калмаматовдун жактоосу Айым Камчыбекова бул көрүнүштү куугунтук деп айтып чыкты. Улуттук коопсуздук комитети Калмаматовго расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айып таккан. Ошентип саясатчы Бактыбек Калмаматов УКМКнын тергөө абагына 48 саатка кармалды. Алдыда кандай жагдайлар күтүлөт, ал жагы азырынча белгисиз. Таткашабдан Тимурлан Эрнест уулу, Нур Ньюс.